Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, куш убак кечиңиздер менен Ысык Көл областык медиа борбору өз көрсөтүүлөрүн түз эфирде Айкын программасы менен улантат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүздө мына ушул сот адилеттүүлүгү, сот тармагындагы жүргүзүлүп жаткан реформалар боюнча сөз кылабыз. Албетте бул тармактар боюнча дагы сиздерде сунуш пикирлер, сурооңуздар болсо, биздин көрсөтүү адаттагы эле түз эфирде 5-20 телефонуна чалып, сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди берсеңиздер болот. Алгач мен бүгүнкү көрсөтүүнүн меймандары менен тааныштыра кетсем, Алмазбек Апышев Ысык Көл облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштери боюнча коллегиясынын төрагасы, Канагат Энтериев өкмөттүн Ысык Көл облустундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы, жана ошондой эле Канат Аманов Ысык Көл облустук сотунун административдик иштери боюнча коллегиясынын төрагасы. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Биздин студиябызга, биздин көрсөтүүгө кош келипсиздер. Эми алгачкы суроом, өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу акыркы кездери ушу коомчулук тарабынан, коомдук фонддор тарабынан болобу, жалпыга маалымдоо каражаттар тарабынан болобу, ушул сот тармагындагы жүргүзүлүп жаткан реформаны, сот чечимдери боюнча, негизи эле жалпы ушул тармакка боюнча көбүрөөк сын пикирлер айтылып жатат. Анан ушул элдин ишенимин кайтарып алууда, ушундай сын пикирлердин экинчи айтылбашы алдын алууда ушу сот тармагында сиздер тарапта кандай иштер аткарылып атат? Ушул боюнча алгач маалымат бересиз. Алмазбек, сиз өзүңүз баштайсыз. Эми сот реформасы жүрүп атат, өзүңүздөр билесиз, 2019 жылдын 1-январынан баштап жаңы мыйзамдар кирген. Бул жаңы мыйзамдардын элге таратуу, элге мындай түшүндүрүү иретинде биз мурдагы ушундай эфирде чогулуш түз эфирде элге жалпы маалымат бердик элек. Ооба, сиз туура айтасыз, азыркы кезде сот системасына сын пикирлер көп айтылып атат. Сын пикирлер көп. Бул сын пикирлерди кээ бир жерлерде туура сын пикирлер болот, кээде сын пикирлер мындай туура эмес сын пикирлерди айтылган учурларда кездешип атат. Андан кийин эми ошондой сын пикирлер болбош үчүн биз дагы өз кезинде мындай элдер менен жолугуп, ошол сот системасында жүргүзүлгөн реформалар жөнүндө өзүбүздүн чечимдерибиз боюнча мындай маалымат берүү иретинде жолугуп, мындай түшүндүрмө иш аракеттерин жүргүзүп атабыз. Канат мырза, кошумчаңыз барбы ушул эл ишенимин кайтарып алууда? Эми сиздердин аракет. азыркы кесиптешим айтып кеткендей, 10-жылдан кийин ушул соттук укуктук реформанын алкагында бир топ агылыктуу иштер жасалууда. Тактап кетсем, ушул сот системасына жергиликтүү соттор автоматташтырылуу маалымат системасы кийрилген. Бул эми система иш сотко келип түшкөндө аны атайын адис ушул системага кийрет, ага номерин берип, ошону менен мындайча айтканда адам башка бул ишке кийлигишсиз жок болуп калат. Себептен система өзү автоматташтырып ишти ар бир судьянын нагрузкасына, жүктөмүнө карата өзү бөлүп берет. Бул дагы биз ойлойбуз бир топ ушул элдин ишеничин сот системасына жогорулатуу жагынан бир топ бизге жардам берип атат. Себептегенде азыр ар бир район, шаарларда сот отурумунун залдары видео конференция байланыш аркылуу жабдылган. Биз азыркы учурда ушул коронавирус пандемиясына байланыштуу камакта болгон айыпталуучуларды сот отурумдарын ошол видеоконференция байланыш аркылуу карап, кадимкидей сот отурумдарын өткөрүп, жыйынтыгын чыгарып келатабыз. Бул бир топ жардам, бир жагынан мамлекеттин каражаты да үнөмдүү сарпталып болуп атат. Андан эми албетте соттун жумушу абдан оор элдин тагдырын чечиш үчүн. Тараптар бир тарап наразы болот, бир тарап ыраазы болот.
Ошондуктан бул айтылган сын пикирлер мындай негиздүү жактары дагы бар. Биз аны мындай туура кабыл алабыз, себептен биздин жумушубузга ал сын пикирлер бир топ жардам берет. Биз деле адамбыз, балким кемчиликтер болууда, ошол элдер бизге ушундай сын пикирлерди айтып атканда биз сөзсүз аны өзүбүзгө туура кабыл алабыз. Ал эми андай учурлар дагы аз эмес, мындай негизсиз айтылган сын пикирлер иштин чоо жайын билбей, иш менен таанышпай туруп, бир жактын оюн гана угуп, ушундай бир алдын ала тыянакка келүү биздин жумушубузга дагы мындай кандайдыр бир таасир этет. Себептен жарандар бир уже ушунчалык алдынан настрой менен келип, өзүнүн сын пикирлери айтылып башталат да. Ошондуктан биз ушул азыр айтылып кеткендей акыркы убакта 5 кодекс, 2 мыйзам, жаңы мыйзамдар кабыл алынган, алар толук ишке кирип, азыркы учурда биз аны колдонуп атабыз. Албетте ал мыйзамдарда мындайча айтканда мүчүлүшчүлүктөр бар, бирок бир азыркы учурда ушул жогорку сотко атайын өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Ушул кемчиликтерин жоюу максатында. Ошол мынакей жаңы 5 кодекс боюнча сөз кылып кеттиңиз. Бул негизи кабыл алып атканда негизги басым ошо гуманизмге басым жасаш керек. Гуманизация болуш керек деп атат. Анан сиздер мынакей иштеп көрүп атасыздар да, жана кемчиликтер, кандай кемчиликтер болуп атат, ошолорду дагы биз сунуштап атабыз деп атасыздар да. Негизи ушул боюнча кеңири токтолсоңуздар, сиздердин иштерге, чечимдерди чыгарууда канчалык деңгээлде бул таасир этип атат, анан жанагы конкреттүү сиздер байкаган кемчиликтер эмнеде болуп атат ушу жаңы кабыл алынган 5 кодекстин боюнча иш алып барууда? Эми гуманизация жагын карап көрсөк, анда өзүңүздөр билесиз, баягы мурун жазык кодекс бар болчу, жазык кылмыш жаза кодекси болчу. Ал кылмыш жаза кодексинде карап көрсөк, азыркы кодекстер менен салыштырмалуу ал жерде көп мындай иш аракеттери кылмыш деп табылган да. Азыр карап көрсөк, мисалы жазык кодекс, анан жоруктар жөнүндө кодекс. Эгер мурун ошол эки этаптын мыйзамдарын салыштырып көрсөк, азыр мурун кылмыш деп табылган өзгөчө мындай жеңил кылмыштар азыр жоруктарга өтүп кеткен да. Башкача айтканда алар кылмыш эмес, жорук деп табылат. Эгер жорук жасаган адам сотко материалдар өтүп, соттун чечими менен ал кылмыш эмес, жорук жасады деп, башкача айтканда соттолду деген баягы мурункудай мындай түшүнүк жокко чыгарылат да. Баягы кылмыш жасаган жок, жорук жасады дегенчи. Андан кийин мына пробация органы жөнүндө мыйзам кабыл алынган, ал да жакшы иштеп атат. Бул пробация органдары, пробация жөнүндө мыйзамы кабыл алынган. Бул жерде пробация органдарына аябай чоң мүмкүнчүлүк берген, ошол эле кезде жана сот жообуна тартылган адамдарга дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берип, жана коомдун жакшы инсандардын катарына кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Башкача айтканда, жана пробация органдары пробацияга берилген адамдардын ортосундагы мамиле, тыгыз мамиле, пробация органдарынын милдеттери, ошол эле кезде пробацияга берилген адамдардын да милдеттери көрсөтүлүп, тагдана жазылган да. Кошумчаңыз барбы? Ушул 5 кодекс боюнча ушу сиздерге мындай көйгөй жаратпаган учурлар болду. Анан сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, ушу сунуштарды берип атабыз оңдоп түзөө жерлерин депчи. Ошолор кайсы болот? Шын айтып кетти, ошол негизги ошол мыйзамдарды кабыл алып атканда негизги максат бул ушул жаза өткөрүү системада жаза өтүп аткан адамдардын санын азайтуу. Себептен мурун бизде мындай түшүнүк бар эле, рецидив деген, бул өнөкөт. Мисалы 2-3 жолу соттолгон адам кылмыштарды өнөкөт
жасады деп тапкандан кийин ал киши мисалы бир болор болбос буюмду урдаса ушул рецидивист деп табылып, ошо менен ал киши 5-6 жылга кесилип кетчү да. Ошондой түшүнүктөр жаңы кодексте алынып салынды. Рецидивист деген өнөкөт деген түшүнүк жок. Ал эми ушул жорук менен кылмыштын ортосунда градациясы, мындай кандай десем, чек арасы бул келтирген зыян болуп калган. Ошол себептен жаңы кодекс, жоруктар кодекси иштеп чыгып, кабыл алынып, аны менен биз азыр иштеп келатабыз. Эми мүчүлүштөр бар. Мына азыр бизде пробация жөнүндө кеп болуп кетти. Мисалы, пробацияга бул мурунку шарттуу түрдө кесилген адамдар, мурунку азыр пробация деп аталып калды, элге түшүнүктүү болгондой болсун. Ошол пробацияга анча оор эмес кылмыштар пробацияга дал келет да. Мисалы, биз мурун эски жазык кодексинин негизинде биринчи соттолгон жоопко, жазык жоопкерчиликке тартылган адам оор кылмыш жасаса, анын инсандыгын, жасаган кылмыштын оордугун, коомчулукка келтирген коркунучун эске алып, мурунку кодекс менен ал кишиге шарттуу түрдө жазасын берсек, бизге мыйзам жол берчү. Ал эми азыркы учурда андай жол жок болуп калды. Пробация болгону гана ушул анча оор эмес кылмыштарга гана таандык. Ошондуктан биз эми ушул биз андай маселелер менен күндө иш алып баруудабыз. Ошондуктан ушундай маселелерди белгилеп, сунуштарды берип атабыз. Эсептегенде бир жагынан гуманизация болсо, анан экинчи жагы биз ушундай учур дал келгенде биз пробацияны колдонбой калганда да ушундай ситуациялар болуп атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн күнүмдүк жумушубузду эске алуу менен ушундай сунуштар берип атабыз да. Ушул жерден дагы мындай болуп атат да, мурун жогорку сотто право законодательной инициативы деген бар болчу. Жогорку сот өзү, мисалы, ушундай учурлар болсо, жогорку кеңешке сунушун берип, бизге ушул мыйзамга өзгөртүү же толуктоону ийип берүүнү сунуштарчы. Азыркы конституция боюнча андай укук жок. Ошондуктан биз азыр дагы ушул укукту кайра калыбына келтирип берүүнү суранып атабыз. Себептегенде бул иштин кызыкчылыгы үчүн, тез арада мындай ыкчам чечиш үчүн жогорку сотто ошондой укук болуш керек. Биздин көз карашыбыз боюнча бул жалпы кыргыз жарандар үчүн. Анткени биз азыр андай сунушту же жогорку соттун депутаттары аркылуу сунуштап, аны негиздеп берип эметкенче убакыт өтүп кетет да. Ошондуктан ушул жогорку сотко ошондой укук берилсе жакшы болмок да. Ушул жерде бир суроо болот да, жөнөкөй эле жарандар дагы суроо бериши мүмкүн. Мына ушул сиздер жана жаңы кабыл алынган 5 кодекс боюнча жана кылмыштар, жоруктар деп бөлүнүп атат деп айтып атасыздар. Ошол учурда жанагы кандайдыр бир чыгым кылып, кандайдыр бир кылмыш кылган болсо бир жаран, анан ошол жоруктарга илинип, жеңил жаза алып калып, оңой утулуп кетсе, анан ал демек кайра эле кылмыш кылганга бара бербейт деген кепилдик жок да. Ошол жагы кандай болуп калат деген да. Анткени ал жеңил жаза алып кутулганын көрдү да. Бирок кылган келтирген чыгымы кандайдыр бир жаранга өтө ал үчүн өтө эле чоң ири суммадагы чыгым келтирген болуп калып атат. Анан ушундай бир суроо туулат да, ошондо кандай болуп калат деп. Мындай да материалдык зыян боюнча сөз айтып атсаңыз керек. Туура материалдык зыян эме жорук болобу, кылмыш болобу, жазык процессуалдык кодекс негизинде жабыр тарткан тарапка мыйзамдын талабынын негизинде материалдык жана моралдык зыян калыбына келтирип бериш керек да.
Анан сиз бир жагынан туура айтасыз, баягы биз айтып атабыз кылмыш жорук деп, градация жасап атабыз, бул кылмыш, бул жорук деп. Андан кийин жорук жасаган адам, мисалы бизге тергөө амалдары жүргөндөн кийин жорук иштери келип атат, биз карап атабыз. Андан кийин эгер материалдык жана моралдык зыян болбосо, биз жана айтып атпайбызбы, тиги өзүбүздүн чечимибизде материалдык жана моралдык зыян мөөнөттөрүн көрсөтүп, ошол мөөнөттө калыбына келтирип берүү чечимин чыгарып атабыз да. Андан кийин эми бул мыйзам талабы экен, эми биз айтып атабыз, 1 кылат, 2 кылат, 3 кылат, андан кийин баары бир баягы бизде безнаказанность эме деп атпайбызбы, жанагы өз кезинде жоопкерчиликке тартылбастан да башка өтө оор кылмыштарга түрткү берет деген дагы сиздин оюңуз менен да макулмун. Бирок бул эми мыйзамдын талабы экен. Канат мырза, кошумчаңыз бар ушул маселе боюнча? Кошумчабыз эми албетте адам кайра кылмыш жасаса, анын материалдык өлчөмү мыйзамда каралган, жазык мыйзамда каралган ченемдерине дал келсе, анда ал адам бул жолкусун ошол жазык процесстик кодекстин негизинде жоопкерчиликке тартылып, жана анын жазасы берилет. Канагат мырза, мынакей сиз өкүлчүлүктүн атайын ушул тартип боюнча бөлүм жетектеп жаткандан кийин сиздердин да иштериңиздер жөнүндө айта кетсеңиздер, ошол учурда биздин сот тутумунун тармагы менен иштешүү кандай болуп атат? Сиздердин аракетте, сиздердин биргелешип иш алып баруу боюнча айтсаңыз, сиздердин негизги алып барып аткан иштериңиздер боюнча. Эмне негизги биз сот системасын деген миша тоскоолдук кылбашыбыз керек да. Анан биз тараптан деген негизги жасалып аткан жумуштар бул материально технический база жагын деген жардам, колубуздан келишинче жардам берип атабыз да. Моралдык система пробация деп атабыз, жаңы эме баштап иштей баштагандан баштап аларга деген бүт эмелердин, имарат зданиялардын баарын эме кылып бердик, шарттарын түзүп бердик да. Анан былтыр бир дом правосудия деп туруп чоң бир здание эме кылганбыз. Ошонун деген азыр пока уже ремонт жүрүп атат го. Буюрса деген бир жерге чогулуп, андан кийин дом правосудия деп мындай бир жашнакай бир чоң эме имарат. Ошол жерде баардык түзүмдөрү, сот органдары бир жерде отуруп иш алып барат. Ошол жерде болот. Бул жөнүндө азыр Канагат Саламатович айткандай, ал имарат тандалган. Бул имарат мурунку азыркы чек ара кызматынын жеринде жайгашкан. Көп жылдан бери пайдаланбай 5 кабаттуу имарат. Ал имаратка ушул Каракол шаарында жайгашкан административдик соту, андан сырткары Каракол шаардык соту, Эски көл облустук соту, Эски көл облустук департаменти ушул имаратка кирет деп пландаштырылды да. Азыркы учурда иштер бир аз токтоп калды, себеп дегенде жаңы жылдын алдында тендер жарыяланып, бирок жыйынтыгы чыкпай калган. Ошондуктан ошол азыр ички мындай жасалга жумуштары жүргүзүлө элек. Ошол тендер кайра жарыяланып, утуучу болуп чыкса, анда ошол ишке ашып, анан буюрса ошол адилет үйү болуп эсептелинет. Ошол жерде эми биз ойлойбуз, Каракол шаарынын тургунунда абдан ыңгайлуу болот. Себеп дегенде бир жерде жайгашкан сот бийлигинин органдары бир жерде жайгашкан болуп калат да. Ошо иштерди бүтүрүүдө дагы ар бир чуркабай мындай жеңил да болот эле деген жөнөкөй. Бир жерде. Ушул мынакей материал техникалык база боюнча, чындоо боюнча сөз кылып кеттиңиз Канагат мырза. Анан ошо өткөн жылы, өтүп кеткен 2020 жыл ушу аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жылы деп
жарыяламады эле. Анан ушу көп тармактар санаттештирүү иштерине өтүп атат. Анан ушу сиздер тарапта сот тутумун санаттештирүүдө дагы кандай аракеттер болду негизи? Кандай иштер аткарылды да? Санаттар менен айтып кетпедимби? Ошол бизде АИС системасы толугу менен кийрилди, толук. Азыр ар бир чыгарган сотунун актысы ушул сот кейжи деген сайтка жарыяланып жайгашат. Ар бир жаран ушул сайтка кирип таанышса болот. Ошол мындан сырткары биз эми ушул пандемияга дагы байланыштуу болуп калды. Өткөн учурда атайын Ысык-Көл облустук өкүлчүлүгү аркылуу район, шаар администрациялар менен жана мэриялар менен атайын ушул видеоконференц байланыш түзүп, алардын азыркы учурда административдик иштер боюнча кандай көйгөй маселелери бар, алардын суроолоруна методикалык жардам катарында бергенге аракет кылдык. Ошондой иштер жасалууда. Анан кошумчаңыз барбы ушул боюнча? Жок. Кийинки кездер өзүңүз жакшы билесиздер, мынакей сот тутумунда ушу ачык айкындуулук боюнча көп коомчулуктар тарабынан да сын пикирлер айтылып келет да. Ушу туура эмес чечим чыгаргандар боюнча эми алда токтолору, ушу сот тутумунун ачык айкындуулугун камсыздоо боюнча дагы сиздер тараптан аракеттер кандай болуп атат? Ушу жана реформа жүрүп атат, аракет кылып атабыз. Сот ачык айкын өтүш керек, ушул туура чечим чыгарганга аракет кылганга басым жасап атабыз деп маалыматтар айттыңыз да. Ушу дагы кандай аракеттер болуп атат дегенди? Эми сотко отурумдардын баары жазык иштер боюнча эле эмес, башка граждандык иштер боюнча деле бүт баары ачык процесс. Каалагандардын баары келип сот отурумуна катышып, соттук кандай териштирүү кандай жүрүп атат, баары катышып атат. Катышууга укугу бар. Келгендердин баары кирип атышат, катышып атышат. Соттук териштирүүнү көрүп атышат жана жыйынтыктарын. Андан кийин мына Таманч айтып кетип атат, жана цифровизация депчи. Мисалы биздин жазгы иши бизге бөлүнүп келгенден баштап, өзүнүн өндүрүшкө кабыл алгандан баштап, биз сот кейжиге соттук актыларды жүктөп атабыз да. Ал сайтка кирип алып, каалагандардын баары, кызыккандардын тараптардын баары сот кандай чечим кабыл алды, ошонун баарын баягы көрүп, өзүнө маалымат алып алса болот да. Ошол учурда ушу сот адилеттүүлүгү жанагындай эмеселер бардык эле жарандарга мындай жеткиликтүү деп айтсак болобу? Анткени бардык эле мындай сайттарга кирип сиздердин аткарып аткан иштерди интернет аркылуу окуганга да мүмкүнчүлүгү жок. Балким кээ бирөө кабардар эмес дегендейчи. Жок, эми кабарлардын баары эле кирип ала алат. Эми биз ойлойбуз, жеткиликтүү десек болот. Жеткиликтүү эле. Себептен эми биз сот адилеттеги соттун гана жүзүгө ашыруу принциби менен эске алсак, биз жарандын жынысына, улутуна же динген туткан динине тиги карабайбыз. Биз ушул өзүбүздүн жумушубузда, күнүмдүк жумушубузда ошол мыйзамдуулуктун жана укуктун үстөмдүүлүк принцибин эске алуу менен ишти алып барабыз. Ар бир адамдын ушул укугу, эркиндиги, кызыкчылыгы биз үчүн бул нерсе конституцияда жазылган, кодекстерде баса белгиленип кеткен. Ушул укуктар эң баалуу укуктарына таандык да. Ошондуктан албетте сот отурумунда болот ар кандай учурлар, тараптар наразычылык билдирип, бирок эми биз мисалы экинчи инстанциядагы сот биринчи инстанциядагы кетирген кемчиликтерин жоюу максатында аларды оңдоп же өзгөртүп же жокко чыгарып кайрадан ушул тараптардын келтирген даттануулары боюнча ишти карап чечип берүүгө аракет толугу менен жасалууда бизден. Анан ушул биздин жумушубузда дагы эң мындай
укуктун принциби бул күнөөсүздүктүн принципи болуп эсептелинет да. Ар бир адам анын күнөөсү сот далилдеп ага карата өкүм мыйзамдуу күчүнө кирмейинче ал киши күнөөлүү деп айткандан биз алыс болуш керекпиз. Ушул принцип, фундаменталдуу принцип көпчүлүк учурда бузулууда. Албетте карапайым эл мындай юридикалык жактан билими жок болсо дагы, бирок билими бар, жогорку билимдүү адамдар көпчүлүк учурда болот. Ушул принципти сактабастан алдын ала ошол эле айыпталуучунун укугу бар. Сот өкүм чыгарып, аны күнөөлүү деп тапмайынча, аны күнөөлүү деп эч бир адам айта албайт. Азыр Канат мырза кечиресиз, Ак Суу районунан Айтпай аттуу телегөрүүчүбүз байланышка чыгып атат. Суроосун алып койсок. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Сиз байланыштасыз, угуп атабыз. Алло, салам. Эки суал белем. Угуп атабыз. Сиз байланыштасыз, угуп атабыз. Чалып жылдыз айынданчы. Неберем тиги кайсыл жылдары Якутскиде төрөлгөн. Анан эмгише митиркеси жок, мына азыр 1-класста окуйт. Мектептен мугалимдер жаңгы митиркени сурап атат. Митиркеси кайда деп. Кайсы жерден барып митиркелем? Мен балам менен келиним ажырашып кеткен. Неберени мен багып атат, 6 айлыктан бери. Азыр мына неберем 7-8ге келди. Рахмат, сурооңузга түшүнүктүү. Биз туура түшүнсөк, милиция Россияда төрөлдү. Якутскиде төрөлгөн экен, ошондон метрикасы. Якутскиде төрөлсө эми ал төрөтүүндө төрөлдү болуш керек. Ошондуктан ушул суроо талап жөнөтүш керек. Ал төрөлгөн жерге аяктан ошол актовый запистин көчүрмөсүн алып туруп, анан бияктан ЗАГСка барып толугандык тууралуу күбөлүгүн алса болот. Жок, бул киши айтып атпайбы, келиним менен балам дейт, ошо төлөгөн баланын ата энеси ажырашып кеткен экен, ал жерде чоңой аз багып атабыз. Бул жерден алганга мүмкүнчүлүк барбы дегенди суроо. Ну, ага негиз болуш керек да. Ал негиз актовый запистин көчүрмөсү толугандыгы тууралуу. Ал тетиги ал жакта да. Ал көчүрмөнү алмайынча бияктан ЗАГС жазып бербейт. Бар учур сот аркылуу аны табуу, бирок анын юридический факт деп коет. Аны бирок эми ал учурда келетпи, келбейт, мен азыр мындай так айта албайм, себеп дегенде суроонун мындай аягын эле угуп калдык. Иштин чоо жайын, даанасы кандай экен. Ошондуктан бул киши мындай же адвокаттарга кайрылып, мындай квалифицированный жардам алып эметмейинче балким иш чечилбейт. Азыр бул жанакы атайын юстиция министрлиги тарабынан дагы атайын кабыл алынган мыйзам барбы? Бар. Сиз адвокат менен камсыздап Ал толук кандуу иштеп атат азыркы учурда. Мамлекет жагынан ал кепилдилген акчалар. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам деген мыйзам. Ошол Айтпай мырза дагы агыбыз дагы ушул мынакей такыр болбосо атайын адиске юридикалык билими бар адвокаттарга кайрылса, ушу толук маалымат алып берет. Кийинки суроону кабыл алып койсок. Угуп атабыз, сиз байланыштасыз. Сурооңуз ушул бул Григорьевка айылынан уурлар боюнча 3-жолу калмалуу болот да. Григорьевка айылынан уурлар боюнча 3-жолу калмалуу болот да. Анан кандай болот? Малды көп киши малын жоготту, анан бербей эле кайра кутулуп чыгып атат. Григорьевкадагы мал урук боюнча суроо берип атат. Жакшы улбай калды. Григорьевка айылындагы мал урук кармалган. Анан Кайра эле камалат, кайра эле сот тарабынан бошолуп акталып чыгып атат дейт. Малдарды кайтарып берген жери жок. Ушул кандай болот? Ушул боюнча маселе суроо берип атат. ал жөнүндө бизде мындай так маалыматыбыз жок экен. Ал балким азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштөгү балким иш биз так айта албайбыз ал иш боюнча. Мына ушундай
ушул сыяктуулар барып келип келе сот чечим чыгарды, сот акталды деген ушул сыяктуу ойлор туулуп калган үчүн ушу сиздердин тарапка да көп сын пикирлер айтылып атса керек. Мына азыр бул аксакалыбыз жанагы маалымат боюнча сиздерге бул боюнча маалымат жеткен жок деп атасыздар, келген жок деп атасыздар. Карапайым калып коюлуп атат, сот толугу менен бошотуп актап коюп атат урууларды деп. Же ошондон улам ушул сыяктуу жана сиздер өзүңүздөр айтып кеткендей эле туура эмес маалыматтан улам дагы көп нерселер туура сиздер тарапка сын пикир айтылып калып аткан болуп атат. Анан акыркы кездери ушу сот тутумунун, сот бийлигинин көз карандысыздыгы боюнча дагы көп ой пикирлер айтылып атат. Анан ушу көз карандысыз болуш үчүн эмне сиздерге эмне тоскоолдук кылып атат? Көз карандысыз сот бийлигин түзүш үчүн дагы кандай аракеттер болуш керек? Кандай дейсиздер ушул боюнча? Эми сот негизи эле көз карандысыз деп айтсак болобу бүгүнкүдө биздин кыргыз сот? Судьялардын көз карандысыздык принципи бул Конституцияда дагы белгиленген. Так. Соттор өзүнүн ишинде көз карандысыз жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына гана баш ийет деп. Биз өзүбүз жумушубузда мыйзамдарды чечим кабыл алабыз. Ал эми көз карандыбы же карандысызбы деп мен ойлойм, азыркы учурда толук шарт түзүлгөн сотторго, толук мындай өзүнүн милдетин аткарганга. Мына ушул эле соттук реформанын алкагында 10-жылдан баштап 16-жылга чейин аралыкта ушул соттордун корпусу 80%га алмашкан. Жаңылануу болгон да. Ошондо эски иштегендердин 20 гана пайызы калып, калгандары бүт жаш мурун иштебеген кадрлар менен толукталган да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр ар бир судья өзүнүн милдетин так аткарса, анда ушул принцип мындай толук кандуу ишке ашат деп ишенем. Демек бүгүнкү күндө мындай сот судьялар көз карандысыз мыйзам, толук көз карандысыз деп айтсак болот да. Мен ойлойм, ооба, болот. Сизде кошумча барбы ушул боюнча? Мен да толугу менен кошулам. Азыркы баш мыйзамдан баштап башка мыйзамдардын баарында соттордун өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө негизги укуктарыбыз бар. Бул эң негизгиси бул соттордун көз карандысы. Башкача айтканда жанагы бизге келген жазгы иштер болобу, граждандык иштер болобу же башка иштерди кароодо биз баш мыйзамга жана башка мыйзамдардын негизинде баш ийебиз жана башка эч кимге баш ийбейбиз да, ушундай. Жанагы кандай бир иштерди, чечимдерди кабыл алууда атайын бир бийликтердин жогору жактан бир басым болуп атат, ошолордун указкасы менен чечим чыгып калып атат деген ой пикирлерчи, алар кайдан келип чыгып атат? Жок, эми бул толук көз карандысыз болуп атса бүгүнкү биздин судьялар. Эми мындай да, урматтуу тараптар, урматтуу телекөрүүчүлөр, баягы бир нерсени түшүнүш керек да, сотко кандай гана кызым көрсөтпөсө, сот кандай гана чечим чыгарбасын, бул сот өзүнүн өзүнүн башы менен жооп берет дегендей, персональный ответственность. Допустим, башка бирөө мага кысым көрсөтүп, мен ага чечим чыгарса, бул чечимди мен кабыл алдым да. Мисалы, мен ошол өзүм чечимиме кабыл алган чечимиме мен эле жооп берем. Башка эч ким жооп бербейт. Ошон үчүн башка тараптан тияктан кызым болобу, бияктан кызым болобу, биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарып, мыйзам негизинде чечим чыгарышыбыз керек да. Канагат Ушул жерге да бир кошумчалап кетсем келет. Судьялардын статусу жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн. Эгерде судьяларга бир кандайдыр басым же кысым көрсөтүлсө тараптарданбы же башка адамдардан, ошол судья судьялардын кеңешине кайрылса болот. Ушундай басым болуп атат. Бул дагы бир ушул көз карандысыздын принципи деп толук ойлойм. Бул чынем бар, мыйзамда каралган. Канагат мырза, мына жөнөкөй гана жаран атап айтсаңыз, сиз мына ушу көз карандысыз, соттордун көз карандысыздыгы боюнча мындаки
артисттер өздөрүнүн ойлорун мыйзам боюнча кандай иш алып барыш керек айтып атат. Анан сиз да пикириңизди уга кетсек да ушул канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө Кыргызстанда судьялардын толук көз карандысы деп айтсак болот. Эми коллегаларга кошулам. Шында деген эми эл арасында деген айтылат да, мындай болуп атат деп. Конечно, бирок деген ар бир адам деген өзүнүн деген кандай решение кабыл алса деген өз жооп бериш керек да. Мен деген балким ошол чоң жоопкерчиликтен коркпой туура мыйзам чегинде чечимдерди кабыл алыш. Бирок ойлойм эми Бизге бөлүнгөн булар дагы жооп беришет деп. Чукул Сапардат акыркы жыйынтыктуу суроо болсун. Эми мынакей өзүңүздөр жакшы билесиз, жана сиздердин судьяларга болгон алардын чыгарган чечимдерине болгон нааразычылык, коомчулук дагы сын пикирлер жөнүндө айтып кетпедик. Анан акыркы ошол окшош эле иштер каралып атканда ар кандай башкача чечим чыгып калып атат да. Ошолор кандай эмне себептен деп ойлойсуздар? Бир судья ошол ишти карап атат, актап жиберген болот, башка институцияда барып туруп кайра башкача чечим чыгарып калган учурлар болуп атат да. Ошол боюнча сиздердин оюңуздар турса. Анан жанакы акыркы эле жаңы жыл алдында көп коомчулуктардан талкуу жаратты. Тоң районундагы райондук соттун жанакы зорлук зомбулук иши боюнча кылмышка шектүүнү аттап жибергени көп бир сын пикирлерди чынында эле элдер нааразычылык акциясында уюштуруп ишти интернет аркылуу. Анан ошол судьянын иши боюнча сиздерде кандайдыр бир карап чыктыңыздарбы, чечим кабыл алынды, облустук сотто ошол чечими боюнча бир отурум болдубу караган? Сурооңузга рахмат. Мындай суроолор баягы тиги жандар менен кезигүүчү убагында да көп болуп атат да. Аябай көп. Мисалы сиз туура айтасыз да. Окшош эле кылмыш жасалып атат, кээ бирөөндө акталып атат, кээ бирөөндө күнөөлүү деп табылып атат депчи. Бул жерде бир негизги баягы сыртынан окшош болгону менен ичиндеги материалдар ар кандай болуп кетип атат да. Мисалы карап көрсөк, бир жагынан далилдер мындай да, адамды күнөөлүү же күнөөлүү деп табыш үчүн жазгы ишин карап атканда анын ичиндеги далилдер, кандай далилдер бар? Ошол кишини күнөөлөп жаткан далилдер кандай? Себеби мындай да, соттук отурум болуп атканда өзүңүздөр билесиз, соттук териштирүү деген стадия бар. Бул эң негизги стадия. Ушул стадияда жана жазгы ишиндеги материалдардын баарын изилдеп, жабырлануучуну, айыпталуучу күбөлөрдү, соттук материал, соттук жазгы ишинин ичиндеги башка экспертиза болобу же буюм заттар болобу, ошонун баарын анализдеп туруп, сот өзүнүн чечимин чыгарат. Күнөөлүү же күнөөлүү эмес табылат да. Андан кийин эгер жазгы ишиндеги материалдар менен айыпталып аткан адамдын күнөөсү толугу менен далилденсе, анда айыптоо өкүм чыгарып атат. Эгер жазгы ишиндеги материалдар менен коюлган айыбы далилденбей калса, анда актоо өкүмү чыгып атат да. Башкача айтканда, сырты окшош болгону менен жазгы иштин ичиндеги материалдар ар кандай болуп калат да. Ошон үчүн сыртынан окшош болгону менен ар кандай өкүмдөр чыгып калып атат. Бул туура. Анын негизги себебин айтып атам, жазгы ишиндеги материалдар кандай чогулган, жазык процессуалдык кодексинин талаптарын бузуу жолунда далилдер чогулганбы же мыйзам негизинде чогулган далилдерби, жана ал далилдердин жыйындысынын негизинде ал кишинин күнөөсү далилденеби же далилденбейби деген суроо коюлуп туруп, анан соттор ошо тигил же мындай чечим чыгарып алып атат. Андан кийин жанагы резонансный дело боюнча дагы көп интернет булактарынан бери айтылып келип атат. Мына Канат Аманович туура айтты. Бизде конституциядагы презумпция невиновности деген бар. Бизде тилекке каршы ушундай болуп калат да, бул принцип эч качан иштебей атат да азыркыга чейинчи. Мисалы адам шектүү катары кармалат дагы, эгер кармалса эле анда бүт баары эле айтып атат да, бул киши күнөөлүү экен, андай экен, мындай экен депчи. Канат Аманович дагы туура айтты. Мыйзам талабы боюнча адамды күнөөлүү деп табыш үчүн соттун анын күнөөсү далилденген соттун чечими болуш керек. Ал чечими мыйзамдын күчүнө киргенде гана тигил же бул кишини күнөөлүү деп табылыш керек депчи.
Андан кийин жана кызычуу биз анын азыр кандай негиздердин негизинде актаганын биле албайбыз. Себеби биздин биринчи инстанциялык сот өзүнүн чечимин чыгарды. Биздин маалыматыбызга жараша ал чечимдерге прокуратура тарабынан апелляциялык сунуш келтирди. Ошол эле кезде жабырлануучулар тараптан да апелляциялык даттануулар келтирилди. Эми ал жазык иши Ысык Көл облус сотуна түшсө, биз соттук кароо күнүн дайындайбыз да, соттук териштирүүнүн жыйынтыгында өзүбүздүн чечимибизди кабыл алабыз. Канат Аматович, кыскача кошумчаңыз барбы? Эми азыркы учурда ушул өзгөчө социалдык түйүндөрдү абдан кеңири талкуулоо алынып, дээрлик көпчүлүгү бул иштин чоо жайын даана билбестен кандай далилдери бар, сот, биринчи инстанциялык сот кандай негиздер менен ушундай жыйынтыкка, тыянакка келгенин билбей туруп, бул иш туура эмес, кагалган деп алдын ала тыянак чыгарып коюшту да. Мына иш жаңы эле келип түшүптү, дайындалып, иш каралып, анан соттук коллегия, Ысык Көл облус соттук коллегиясы өзүнүн чечимин чыгарат. Азыр мен ушул теле көрүүчүлөргө дагы кайрылып кетет элем. Алдын ала сотторго мүмкүнчүлүк берип, ушул ишти калыс ар тараптуу жагынан карап, чечип бергенге мүмкүнчүлүк берип, түшүнүктүү бул өзү коюлган айыптоо, мындайча айтканда, жыныстык кылмыштардын катарына кирет. Бул ыплас кылмыш. Бирок ошого карабастан, ушул мен жогоруда айтып кеткен принциптерди эске алуу менен сот системасына мүмкүнчүлүк бериш керек, карап берип, ушул өзүнүн тыянагын чыгарып берген. Рахмат сиздерге. Бизге каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Убактыңыздарды бөлүп биздин айрым суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Албетте кандай гана иш болбосун, өзүңүздөр мынакей айткандай баардык иш ушу мыйзам чегинде иштер жүрсө, толук акыйкат, толук өкүм сүрөт деп айтсак болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде айкын программасын көрө алдыңыздар. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул сот акыйкаттуулугу, сот тутумунда жүрүзүп жаткан реформалар боюнча кыскача сөз кылдык. Ал эми биздин көрсөтүүбүзгө келип суроолорубузга жооп берген Ысык Көл облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча коллегиясынын төрагасы Алмазбек Апышев, өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укук өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Канагат Энтериев жана Ысык Көл облустук сотунун административдик иштер боюнча коллегиясынын төрагасы Канат Амановдор болду. Биз ушун менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Уважаемые избиратели, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан от COVID-19 в период проведения выборов и референдума в Кыргызской республике 10 января 2021 года Министерство здравоохранения призывает соблюдать следующие рекомендации.